Жараткандын тынчтыгы болсун жалпыбызга, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен жаңы сабак, мурда өтүп келаткан сабактын уландысы десек болот. Кимде ким буга чейин сүкүмдүү мим эрежесин баштан бери көрүп келе аткан болсо, анда бүгүнкү сабак түшүнүктүү болот. Кимде ким көрө элек болгон болсо, анда буга чейинки чыгарылган эки сабакты сөзсүз көрсүн. Анткени бүгүнкү өтүлүүчү тема жогорку сабактарга байланыштуу. Сүкүндүү мимдеги 3 эреженин 3-чүсү изхар шафавия. Изхар дегени өзү аты айтып тургандай эле, буга чейин биз түшүндүрмө берип өткөнбүз. Ачык даана билдирүү, көрсөтүү, жашырбастан. Эми шафавия дегени буга чейин айттыгы, эки ериндин ортосунда ачык даана билдирүү окуу. Мындан келип чыкты. Эрежеси кандай? Сүкүндүү мим жана бә тамгасынан башка тамгаларга жолуккан болсо, мимди ачык даана билдирип окуйбуз. Кандай жазылган болсо, ошондой окуйбуз. Тагыраагы эч кандай бул жерде эреже жок. Болгону сүкүндүү мимге жолукса бир эреже бар, сүкүндүү мим бәгө жолукса бир эреже бар, а сүкүндүү мим менен бәден башка тамгаларга жолуккан болсо, анда ачык даана билдирип окуйбуз. Мисалдарга токтоло турган болсок, назарыңыздарды буруңуздар. Лааллакум таттакуна. Лааллакум таттакун. Сүкүндүү мим тә тамгасына жолугуп атат. Бул жерде эреженин аты изхар, ачык. Лааллакум таттакун. Кандай жазылса, ошондой окуйбуз. Же экинчи мисал. Сүкүндүү мим тә тамгасына жолугуп атат. Амсалукум. Амсалукум бүттү. Бул жерде дагы эч кандай бирин экинчисине киргизүү же жашыруу деген нерсе жок. Анткени мим са тамгасына жолугуп атат. Үчүнчү мисал деле ошондой. Ш тамгасына жолукканда деле амшажин и хум фихи. Тема түшүнүктүү болуу үчүн биз баштапкы темаларды биз сиздер менен бир сыйра кыска кайталап өткөнгө аракет кылабыз. Сүкүндүү мимде 3 эреже бар дедик. Биринчиси идгам шафавия, ихфа шафавия жана изхар шафавия. Идгам шафавия деп эрежесинде айтканбыз. Сүкүндүү мимге жолуккан болсо, мимге жолуккан болсо, мимдин ичине киргизип дымак менен окуу идгам шафавия. Валахум ма деп окулат. Бул бир. Экинчиси ихфа шафавия. Алгандай десе, сүкүндүү мим бә тамгасына жолукса, мимди бәнин чыга турган жерине жашырып дымак менен окуйбуз. Тарумихиум бихижара. Ал эми үчүнчүсү болсо сүкүндүү мим менен бәден башка тамгаларга жолуккан болсо, ачык даана билдирип окуй беребиз. Кайсыл тамга болбосун? Алейкум ибада. Алейкум ибада. Жобосо Әләм тәро кайфа дегенде да келет. Урматтуу окуучулар, ушул менен сүкүндүү мим эрежесинде келген 3 эреженин аягына чейин окуп чыктык. Мен ойлоймун, сиздерге түшүнүктүү болуш керек. Буйруса, кийинки сабактарыбыздан сүкүндүү нун жана сүкүндүү мим эрежесинде келген сөздөрдү, аяттарды биргеликте сүрөөнү жазып, чогуу талдайбыз. Андыктан иншалла кийинки эфирлерден көрүшкөнгө чейин Аллага аманат. Албетте бизге дуа кылууну унутпаңыздар.